Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Сырткы күчтөрдүн өлкөнүн ички маселелерине аралашканга акысы жок. Бул боюнча бизде атайын келечекке жол мониторинг борбору түзүлгөн. Мына ошол мониторинг борборунун уюшулгандан бүгүнкү күнгө чейинки жасап жаткан иштери, бүгүнкү күнгө чейинки жыйынтыктары туурасында бүгүн сөз кылабыз. Сөздүн башында бир нерсени белгилеп айтып кетейин. Шайлоо мыйзамдарынын 40 беренесинде шайлоону даярдоону жана өткөрүүнү каржылык камсыз кылуу маселелерине байланыштуу белгилен жазылып турат. Мына шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү программаларын, маалыматтык билим берүү, илимий изилдөө программаларын, шайлоону техникалык даярдоону, шайлоочулардын укуктук маданиятын жогорулатууну кошпогондо чет мамлекеттерден Кыргыз Республикасында катталган чет өлкөлүк мамлекеттик органдардын, мекемелердин жана ишканалардын башка чет өлкөлүк юридикалык жактардын, алардын бөлүмдөрүнүн жана өкүлчүлүктөрүнүн чет өлкөлүк жарандардын, эл аралык уюмдардын катышуучусу чет өлкөлүк жарандар болуп саналган юридикалык жактардын шайлоону каржылоосуна тыюу салынат деп баса белгиленип жазылып турат. Мына менин колумдагы эки документ. Бул USAID-тин биздин 2020 жылдын алдыдагы өткөрө турган парламенттик шайлоого карата өткөргөн жыйынтыктары. Башкача айтканда, элдин арасында сурамжылоо жүргүзүп, америкалыктардын каржылоосу менен USAID жыйынтык чыгарган. Мына ушул эки документ тууралуу биз ушул борбордон алдык, мониторинг борборунан, жетекчисинен. Мына ушул тууралуу ушул мониторинг борборунун, келечекке карай мониторинг борборунун жетекчиси Турсунбек Акундан сурап билүүнү, ар бир пунктуна кайрылып сурап билүүнү туура көрдүк. Турсунбек Акунович, саламатсызбы? Хош келипсиз. Сиз менен биз азыр шайлоонун алдында эң маанилүү болгон маселелерге кайрылалы деп турабыз. Сиздердин эң жеке маселе болгон бүгүнкү күндө ушул сырткы күчтөрдүн биздин өлкөнүн ички маселелерин аралашуу маселеси. Мына ушул мен көрсөткөн эки документте шайлоого карата биздин Кыргызстандын жарандарын сурамжылоо иштери тууралуу жазылыптыр. Мен бир сыйра карап чыктым. Бирок ушул канчалык деңгээлде негиздүү, сиздердин көз карашыңыздарда бул биздин мыйзамдарга туура келеби? Анан биздин ички маселелерге аралашуусуна кандай карайсыздар? Деги эле бул жыйынтыктарды негиздүү деп эсептейсиздерби? Урматтуу кыргызстандыктарга кайрылам. Мына өзүңөр билесиңер, өлкөдөгү абал, саясий абал күндөн күнгө курчуп баратат. 4 октябрь 2020 жылы үстүбүздө жылы шайлоо өткөн атат. Ага чейин мына эки партияны шайлоодон четтетип, бирок алар соттор аркылуу кайра калыбына келтирилди. Бирок ортодо канчалаган чыр-чатак болуп атат, кармашуу болуп атат, пикет, митинг, кыйкырып, элдер араң эле турат да, мындай жарыла албай араң турушат. Өлкөдөгү саясий абал күндөн күнгө күчөп баратат. Эми 4 октябрда шайлоо бүтсө кандай болорун дагы бир Кудай билет. Анткени биздин эксперттер дагы ушу Белоруссиядагыдай, башкадагыдай бир окуя болушу мүмкүн деп алдын алып пайгамбар сыяктуу айткандар да көбөйдү. Ошон үчүн бизде ушундай бир оор саясий абал болуп турганда, жана сиз айткан, биз сизге көрсөтүп, мына өзүңүз азыр коомчулукка айтып аткандай сурамжылоо жүргүзүү бул өтө кабатырланта турган, өтө кооптуу иштердин бири болуп саналат. Жанагы сиз айтып кеткен 40-статьяда, андан тышкары мына бизде конституционный атайын закон бар, өзүңөр билесиңер, конвенция бар атайын мына. Атайын конвенция бар, ушу содружество государстволордун бардыгы кабыл алган конвенция бар. Ошонун дагы өзүнүн ошо конвенциянын 12-статьясында, мына 12-статьясында дагы ушу сиз айткандай эле чет элдик мамлекеттер, чет элдик уюмдар, эл аралык уюмдар, же болбосо институттар, фонддор Кыргызстандын ички саясий процессине, шайлоосуна кийлишкенге акысы жок, каржылаганга акысы жок деп жазылып турат. Ал эми бунда болсо Американын эки международ эл аралык Американын эл аралык республиканын институту бар. Ошол институттун өкүлчүлүгү бар Кыргызстанда. Ошол өкүлчүлүктү USAID, Американын өнүктүрүү фонду, мындай айтканда агентствосу. Ошо USAID каржылап, Кыргызстандагы шайлоо кандай өтөт? Кайсы партиялар биринчи келет, кайсы партиялар артта келет, ким жеңип алат, ким жеңилип калат деген сыяктуу мына алдын алган 1223 кишини сураган имиш. Ошолор телефондон гана аларга жооп бериптир. Жол өңүн көргөн эмес. Бирок ошолор 5 жыл бою жооп берип келаткан 80% 1223 кишинин 80% бир 800 адам дайыма алардын кишилери да. Ошол USAID-тин эл аралык республика институттун мындайча жалданган дүжүр адамдар да. Алар
алар өздөрүнүн берген жоопторунда ошо америкалык институттун кандай кызыкчылыгы болсо ошондой жоопторду беришет да, дежурлар да. Мына ошолорду телефондон жообун алып, анан мисалы чыгарып атат. Эми ошол мына сиз көрсөткөн USAID-тын каржылап чыгарган сурамжылоосунун негизинде, мисалы Ош облусунда бир эле мисал алсак, Ош облусунда кайсы саясий партиялар аябай популярдуу деп дегенге жана 1223 киши айтыптыр. Эң биринчи орунда СДПК партиясы турат, Атамбаев жетектеген дейт. Эми муну күлкү келтире турган нерсе, Атамбаев камакта жатат, партиясы эки бөлүнүп кетти, чабышып атат. Кимиси бар, кимиси жок экенин эч ким билбейт. Тем более ал бул киши бул түндүктүк партия. Ал түштүктө СДПКны билбейт дагы, жоголуп кеткен. Экинчи орунда Атамекен партиясы. Атамекен партиясы түштүктө популярдуу деп айтканга болбойт. Текебаев болсо сотто сүйрөлүп жүрөт, катышпай да калды. Туурабы? Атамекен партиянын ал жакта популярдуулугу жок. Анан Ата журт партиясы дейт. Ата журт партиясы шайлоого катышкан жок. Анан Ак жол партиясы дейт. Ак жол партиясы 10 жыл мурун жоголгон, дайыны жок. Бакиев менен кошо жоголгон. Анан ал жер аякта жаңы түзүлгөн партиялар бар. Мисалы Мекенем Кыргызстан, Биримдик деген партиялар бар да, мындай өзү популярдуу болгон. Мен аларды колдойм деген алыспын. Ал партиялар 1%-тен. А буларга 20-30% берип атат. Эми бул мындай, эгерде изилдөө жүргүзгөнгүндө да ошо реалдуу изилдөө жүргүзсө, анда дагы унчукпайт элек. Анан биринчиден Кыргызстан ички ишине кийлигишип атат. Кыргызстан ички саясий процессине кийлигишип атат. Анан азыр мындайча манипуляция общественного мнения, коомчулуктун пикирин өзүлөрү каалагандай буруп атат да. Мисалы, мына ушул биринчи орунда Атамекен экен, анан Республика партиясы бар экен, Бабановдун. Бабанов мына соттолуп атат. Иш козголуп жүрөт канча статья боюнча. Өзү шайлоого катышкан жок. Бабановдун партиясы Республика өтөбү, Атамекен өтөбү, бул арабек жолдо турушат. Азыр элдер өтүшүнө ишенбейт, мисалы көп жагынан. Ал эми ушундай кезде ошол партияларды биринчи орунга коюп, анан өтө турган партияларды аягына коюп, ушундай бир эмелерди чыгарып атат. Анан ошон үчүн бул сурамжылар булар одоно түрдө кыянаттык менен биздин шайлоого Америкалык институт бул деген. Бул анан Америкалык республикалык партия бар, анан демократиялык партия бар, билесиз. Ошол республикалык партиянын атайын илимий борбору бар экен. Ошол илимий борбор атайын иштеп чыгып атат ушунун баардыгы. Бул өзү бул мисалы биздин бир партия, мисалы ошол эле Атамекен партиясы дейли, же башка бүтүн Кыргызстан партиясы дейли, Американын шайлоосун барып алып, Американын шайлоосуна сурамжылоо киргизип, анан бул партия биринчи орунда Трамп жеңет же Буш жеңет деп айтса эмне болот? Бул өзү мындай акылга сыйбаган турган нерсе. Жок, ушул жерде бир эки маселе турат да. Же каржылык кызыкчылыкка байланышкан. Каржылык кызыкчылык болушу мүмкүн, же мамлекеттин ичине бакчаламандык жараталы деген кызыкчылык болушу мүмкүн да. Бул кайсы кызыкчылык болушу мүмкүн? Бул жерде биринчиден эки кызыкчылык бар. Буларга атайын акча бөлүнөт. Ошол акчаны мындайча айтканда жумшаш керек. Өзлөрүнүн жумшаш. Эгер жумшабаса болбойт. Кайга акча кетип калат. Бул бир кызыкчылык, сиз айткандай каржылык кызыкчылык. Анан экинчи булар өзү ушундай изилдөөнүн аркасы менен өзлөрүнүн жан тарткан партияларды ошол эле мына алар атап аткан Атамекен, Республика жана башка сыяктуу СДПК сыяктуу өзлөрүнүн жан тарткан партиялар тууралуу элдин жакшы көз карашын туудуруп, аларды кызыктырып, элди ошого тартып, ушуларга мына добуш бергиле биринчи орунда экен деп, баягы алдамчылык жолу менен. Анда ошолорду өткөргөнгө аракет кылган аракет деп ойлойм. Бул баягы ошол Америкалык институт тарабынан атайын жазалган биздин ички ишибизге кийлигишип, мына ушул партияларга добуш бергиле, алар биринчи орунда экен деген сыяктуу аракет да. Эки аракет деген болот. Эми коомчулуктагы республиканын ичинде болуп жаткан ар бир кыймылга баягы сиз мониторинг борборунда иштеп жатпаган учурда да сиздин көз алдыңыздан өтүп турат да. Ар бир кыймылды билесиз, эмне болуп атат, саясатта эмне болуп атат, эмне кыймылдар болуп атат деген маселелер. Ушул сурамжылоо жүргүзгөнү тууралуу сиздин маалыматыңыз барбы ушул убакка чейин? Себеп дегенде бул жерде сиз айткан жанагы 1223 адам, анын ичинде 75% жанагы өзүлөрүнүн дүжүр мурдатан катышып жүргөн, сурамжылоого катышып жүргөндөр телефон аркылуу байланышып атат. Ал эми 25% капыстан ушул алар менен байланышып калгандар экен да. Бул канчалык деңгээлде негиздүү болушу мүмкүн эми? Мен ойлойм, булардын баардыгы булар мындай минтип коомдук пикир түзүлүп, буларга каршы аракет көп жылдан бери булар шайлоонун алдында жүргүзүп келатат да. Булар өз өтүгүн төргүлүп, өзүн өзү билип өтүгүн төргүлүп келатат. Анан быйыл расмий түрдө мындай ушундай мониторинг борбору түзүлүп калды. Анан борбор мына ушуну таап чыгып атабыз. Мына эгер борбор расмий түрдө түзүлүп калбаса, анан муну эч ким айтып чыкпайт эле.
Мына анткени жылга булар ушинтип өткөрүшөт, жылга биздин ишибизге кыянаттык менен кийлишет, биздин коомчулукту алдайт, шайлоочуларды туура эмес жака бурат. Кыскасы биздин мына ички ишибизге кийлишкендик мына даана билинип турат да. Аны эч ким айткан эмес. Мына биздин мониторинг болуп айтып атабыз. Эми муну бул бойдон эле калтырбайбыз. Биз азыр кайрылдык буларга. Мына Атайын мына кайрылуу жазадык. Кайрылуу Атайын кетти. Бүгүн массалык маалымат каражаттарына кыргызча, орусча бердик. Мына ушул жазылган сурамжылоорду жокко чыгаруу маселесин талап кылып атабыз. Анан экинчи кайрадан чакыртып алуу маселесин тарап кылабыз. Алар булар бүт партиялардын штабтарына таратыптыр. Бүткүл бардык. Ошондо сиздердин канууңуздар боюнча булар эмне кайрылып туруп бул азыркы жарыялаган сурамжылоолорду биз туура эмес чыгардык деп жокко чыгарышы мүмкүн. Биз талап кылып атабыз. Биз Кыргызстандын граждандары мыйзамга туура келбейт. Бул Кыргызстан ички ишине одоно кийлишкендик болот. Жокко чыгаргыла да кайра чыкыртып кеткиле, бүт жыйнап кеткиле. Муну коомчулукка таратпагыла, шайлоо жүрүп атат. Силер өлкөдөгү саясий процессти курчутпагыла. Ички ишке кийлишпей эле деп кайрылып атабыз. Мына бүгүн кайрылуу кетти. Бүткүл массалык маалымат каражаттарына, сайттарга, телевидение уже кетип атат. Булар ошону чакыртып алыш керек. Эгер чакыртпаса, анда биз андан кийин өзүбүздүн кадамдарыбыз бар. Алдыдагы ошо прогноз, реакция кандай болот деп? Эми мен ойлойм, булар эл аралык уюмдар эгерде жакшы ой болсо, эгер капыстан жаңылып алса, же билбей ошолорду аракет кылса чакыртып алат дагы. Биздин айтканыбызды баягы сын пикирибизден жыйынтык чыгарат да. Жакшы ойлору болсо, мындай жаман ойлор жок болсо. Эгерде жаман ойлору болсо, булар мындай чынында эле мындай бир арам ойлуу аракеттер болсо, анда булар чакыртып албайт. Бирок биз дагы жөн калбайбыз. Биз дагы тийиштүү мыйзамдуу аракеттерибизди көрөбүз. Америка эмес балекет болсо дагы, Америка болобу, Кытай болобу, Россия болобу, башка мамлекеттер болобу, Кыргызстандын саясий процессине, шайлоосуна, президенттик парламент шайлоосуна одоно кийлишкенге жол берилбейт. Эми булар деле өзлөрүнүн ушуга чейин эмгегин, анан укуктарын коргоп чыгышы мүмкүн да, анан сотко чейин барышы мүмкүнбү? Себеп дегенде кечээ бүгүн эле жарала калган жок. Бул ар бир шайлоо сайын ушундай сурамжылоолор чыгат да. Булар аябай митамды кылган да, эки жол менен жасаган. Бирөө эл аралык республика институт аркылуу кетирген, USAID каржылаган, ошол аркылуу тараткан, эл аралык институт аркылуу таратты. Бирөө общее дело деген биздин НПО бар экен, общественный фонд. Аида Сүйүндүбова деген кызыбыз жетектейт экен, Кыргызстандын жараны. Ошол фонд аркылуу тараттыр. Аны дагы жазылып турат, USAID каржылаган да. Экөө коёндой окшош, мына колуңузда турбайбы? Агы болсо жанагы Аида Сүйүндүбованыкы үстүндө карасаңыз колуңуздагы тетиги менен. Мына үстүндөгү Аида Сүйүндүбова мына могу общее дело деген фонд немеси. Мына мунун ичиндеги данныйлардын баардыгы точно тигиндегине көчүрүлгөн да. А бул болсо USAID тарабынан эл аралык институт тараткан, республикалык америкалык институт. Муну болсо ошол USAIDтин америкалык агентствонун катышуусу менен биздин общественный фонд, общее дело деген общественный фонд азыр таратып атат да. Эми бул кыз Аида Сүйүндүбова Кыргызстандын жараны, кыргыз кыз экен. Ал деген мыйзамдарды билет, чет тилдерди билсе керек. Булар менен НДАда иштейт экен да. Ошол республикалык институтта иштеген кыз экен. Бул айтыш керек да, Эленайым, мен Кыргызстандын жаранымын, патриотумун. Бул деген силер деген момундай кылып аткандар ошо мыйзамдын 40-статьясын бузуп атат, 12-статьясын бузуп атат. 12 статьяны бузуп атат. 12 мыйзамдын 12 статьясын бузуп атат. Ошон үчүн бул деген мага туура келбейт. Конечно, бул кыз анткени каржы алып атат, акча алып атат. Айлыгын төлөп берип атат, чоң акча алып атат, буга алган өзүнүн жасаган эмгегин төлөп берип атат. Ага баары бир. А Кыргызстандын жарандарынын баардыгы укук тейленип ички ишине кийлешип аткан менен булардын иши жок. Азыр мен мыйзамды 40-беренени окуп бербедимби? Мына ушул берене боюнча бул бүгүн эле жазыла калган берене эмес да, ушул шайлоонун алдында эле. Бул деген тетиги биздин Кыргызстандын шайлоолорун өткөрүүдө ар бир шайлоодо бакыйып жазылып турган көрүнүш. Анан буга чейин мындай көрүнүштөр болуп эле келген да. Эмне үчүн биз мындайларга маани берген эмеспиз, тыя алган эмеспиз? Себеп дегенде сиз айтып атасыз, жазылып турса дагы мына ошого моюн бербей туруп ушундай бир көрсөткүчтөр жарыялап. Мындай да биздин шайлоочулар дагы, саясатчылар дагы, эксперттер дагы ушундай бир сурамжылоолорго мына социсследование орусчасын айтат. Мындай эме мамиле кылат да, кайдыгер мамиле кылат да. Бул баягы боло жүргөн эле көрүнүш, күндөлүк эле көрүнүш катары мамиле кылат. Анан алардын көбү баягы мыйзамды көп изилдеген эмес да. Бул законго туура келбей изилдеген эмес. Анан өзү шайлоо менен алаксып, өздөрү баягы шайлош керек, өзүнүн кандидатурун коет, ошо менен баягы алаксып кетет да, буга маани берген эмес да. А биз болсо атайын түзүлгөн борбор болгондон кийин именно мыйзамдык жактарын ким момундай сурамжылоо жүргүзө алат, ким жүргүзө албайт. Эгерде булар башка убакта жүргүзсө, шайлоонун алдында эмес, анда жол берет. Эгерде мисалы булар тетиги былтыр жүргүзсө же шайлоодон кийин жүргүзсө, пожалуйста, жүргүзө берсин, эч ким аларга жолтоо болбойт. Мыйзам жол берет. А шайлоонун алдында жүргүзсө,
бул болбойт. Мына закон жол бербейт. Эми мен менен сиздин бул жерде шайлоонун алдында кайсы бир партиянын бутуна баягы тоскоолдук кылып, жол тосол деген же болбосо кайсы бир партияны пиарлайлы деген оюбуз жок. Бир гана ошол партиялардын атын атабаганга аракет кылалы, бирок ошону менен бирге бирок бул жерде жазылып тургандай ошо ички маселелерине кайрылсак, бир-эки темага кайрылып кетейин. Бул жерде жазылып жүрөт, бизде жок партияларда жүрөт. Керек болсо шайлоого катышпай турган партияларда дагы алдыңкы орунга коюп туруп анан сурамжылоо жүргүздүк. Мынанча 10%, 15% элдин пикир ушуларга көңүл бурулуп атат деген жыйынтыктарды чыгарып атат да. Маселен, Ак Жол партиясын чыгарып атат. Республика ата журт деп бир берип атат дагы. Кайра аягында республиканы өзүнчө жыйынтык, ата журтту өзүнчө жыйынтык кылып чыгарып атат да. Бул эмне, билбей калыштыбы же болбосо бул кандай? Дагы бир максат бар. Ушунун бардыгы шайлоонун баягы бул сурамжылоонун бир жактуу үстүртөдөн кайдыгер баягы атайын өзүлө берген акчаны гана баягы отработка кылыш керек да. Кайдыгер ошону жумшап, тиешелүү пайдасын чөнтөктөрүнө салыш керек да. Ошон үчүн бул кайдыгер мамиледе. Бул респонденттер телефондон жүргүзсө, өңүн көрбөсө, кандай ал респонденттердин да маалыматы жок. Кайсы партияга катышып атат? Мына өзүңүз айткандай Ата журт партиясы катышкан жок. Ак Жол партиясы эбак эле 10 жыл мурун жоголгон. Республика Ата журт эбак бөлүнүп кеткен. Экөөнү бир жазып атат азыр кайрадан. Экөө жоголуп кеткен. СДПК партиясы болсо Атамбаев менен кошо жок азыр. 0%. Ал биринчи орунда турат 30% менен. Ал жанагы аты чыгып аткан, азыр аты чыгып аткан партиялардан вообще эч кимиз жок. 1% же эч кандай эчтеке жазган эмес. Бул эмне деген бул? Эмне деген мына бизде мына Кыргызстанда оюнчук көрүп атабы? Булар эмне биздин ички ишибизге мен ойноп атабы? Же биздин элди эмне такыр эмне кой катар көрөбү? Ошон үчүн биз ошо Америкалык республиканын институтту, үй совет организациясын биз сыйлайбыз. Кыргызстанга көп адам укугу, сөз эркиндиги, демократия боюнча көп аракеттерди көрүп аткан уюмдар да, эл аралык уюмдар. Биз аларды сыйлайбыз. Мен укук коргоочу катардагы канча адамга грант берип атат, башка кылып атат, укук коргоочуларды колдоп атат. Ал жагын сыйлайбыз. Бирок деген биздин Кыргызстандын жеринде жүргөндөн кийин, биздин суубузду ичип аткандан кийин, ушул жерде Кыргызстанда туруп, ошол өзүнүн миссиясын аткарып аткандан кийин, биздин закондорду да сыйлап коюш керек. Биздин закондор да черно по белому жазылып турат. Бул шайлоонун алдында саясий процесс жүрүп атканда момундай изилдөөлөрдү, сурамжылоорду, каржылоо толугу менен токтотулат. Жол берилбейт деп жазылып турат. Мына өзүңүз окуп кеткендей. Анан мындай болгондон кийин алар мыйзамга баш ийиш керек да. Биздин дагы Кыргызстандын ички мыйзамдарын, конституциясын сыйлаш керек да. Анан не только Кыргызстан эмес. Мына биздин ЭАЭП бар туурабы? Анан содружество бар биздин, мисалы, көз каран эмес, биз баягы СССРдин ордуна түзүлгөн. Ошолордун мыйзамдарында дагы мына жазылып, ошолордун мыйзамдарында дагы жазылып турат. Бул мындайга жол берилбейт деп. Мына содружество независимых государств деп турат мына. Ошонун 12 статьясында мына 12 статья какие-либо иностранные пожертвования, в том числе иностранных физических лиц, запрещается. Бул деген чет мамлекеттин институттары да. Бул Америка мамлекетинин институттары. Булар деген бизге карабайт, бизге баш ийбейт. Бул башка. А биздин ички мыйзамдарыбызга кийлигишип, ички мыйзамдарыбызды тебелеп, тепсеп, өз кылган сурамжыларын чыгарып, өз кылган ойлорун коюп, баягы кандидаттарды шахмат сыяктуу бирин өйдө коюп, бирин ылдый кылып, оюнчук кылып атат да. Ошон үчүн булар мындай Америка элин сыйлайбыз, Американын президентин сыйлайбыз, Американын мамлекетин сыйлайбыз, бирок биз Америка жөнүндө сөз жок. Кеп могул жерде Кыргызстандын территориясында иштеп аткан алардын өкүлчүлүктөрү, институттары биздин закондордо сыйлайбыз. Эми шайлоо мыйзамдарына ылайык сиздердин уставыңыздарда жазылып турган нерсе, бул ушуну ишке ашыруу боюнча деги эле ушул эл аралык уюмдар, башка мынау иш кылып аткандар, жанагындай жыйынтыктарды чыгарып аткандар сиздердин устав менен таанышпы? Сиздер жөнүндө билеби, борбор жөнүндө? Эми балким билет, балким билбейт. Биздин сайттарга чыгып атат. Биздин атайын кайрылуубуз кетти 1 ай мурун. Мына биздин атайын 1 ай мурун кайрылуубуздун баарын Кыргызстанга жарыяладык. Кыргызча, орусча, англисче жарыяладык. Алардын баары билиш керек. Бирок булар эрте баштаган. Биздин эмебиз, борборубуз болсо ушул шайлоонун алдында эле түзүлүп иштей баштады. Булар болсо август айында, июнь айында баштаптыр бирөөнү август айында 9 августтан 20 августка чейин баштаган да, мисалы. Бирок мына дагы бир нерсе, эгер август айында баштаса, эмне үчүн Ата журт мисалы Чоң Казак партиясын кошкон жок? Жок, мисалы бардык партиялар бирдей мамиле кылыш керек, туурабы? Жок, Ата журт жок, Ак Жол жок, башка партиялар жок. Жок партиялар жазат, а бар иштеп аткан партияны Чоң Казак жазбайт. Чоң Казак партиянын рейтинги жаман деп айта албайм. Күндө дагы 0% менен көрсөтүш керек. Көрсөтүп койсун да. Алардын баарына бирдей мамиле кылсын. Алар эгерде ушундай бир эле макул изилдөө жүргүзгүсү келет экен, биздин закондор сыйлабайт экен. Сыйлабаган күндө дагы жок дегенде партиялардын
Жок партияларды жазбай, бар партияларды жазып койбойбу, туурабы? Жок дегенде. Аларды да мындай таанып койсун да ал партиялар, туурабы? Жок дегенде бул деген булар аябай кыянатчылыкка барып атат. Жок партиялар жазып атат, бар партиялар жазбай атат. Өзлөрү каалаган партияны жазат, каалаган партияны жазбайт. Баягы 1223 респонденттери бар, анын 80% өзлөрүнүн дежурлары. Мен алар деле бекер иштебесе керек. Анан ошолор өзлөрү каалагандай жоопторду берет, өзлөрү каалагандай жыйынтыктарды чыгарат. Анан бүт баарын схема кылып, эме кылып, чертеж кылып, анан Кыргызстанга атайын чыгарып атат. Анан бүт азыр мына ушуну Азаттык радиосу басып чыкты. Эл аралык кактус деген эме сайт басып чыкты. Башкалардын баары мына биз башка газеталардын баардыгы басып атат. Сиз айткандай эме жогоруда айтпадыңызбы? Деги эле мурда бул салтка айланып калган эле көрсөткүчтөрдү алып туруп эле кийинкиге жарыялап, керек болсо ушул кайсы партиялар шайлоого катышып аткандыгы туурасында да, кайсы партиялардын рейтинги кандай экенин билбей туруп дагы көрсөткүчтөрдү жалпы коомчулукка жарыялаган. Анан биздеги балким ушундай эл аралык уюмдарды иликтебеген, аларга баягы көз кырын салбаган мамлекетте бир уюм болбогондугунан, аларды бир контролдобогондон ушундай нерселер келип чыгып атпасын, кандай дейсиз? Ушундай болот. Анан тышкары булардын эң жаман жери шайлоодон тышкары дагы президенттин өзүнүн, президенттин наамына, өкмөттүн наамына рейтингтерди караса, ошо биздин президентибиз Сооронбай Жээнбековдун да рейтинги тетияка түшүрүп коет. Анан премьер-министр дагы, өкмөттүн рейтинги дагы, мисалы пандемия шартында өкмөт такыр эле эчтеке кылбаптыр да. Вообще эчтеке кылбаптыр. Бул мындай чындыкка тал келбейт го дейм. Мына башкасын эле айтпаганда 25 миңден ашуун чет элде жашап аткан мигранттарды самолет менен, автобус менен, башка менен алдырып келди биздин мамлекет. Башкасын айтпай эле коеюн. Канча миңдеген адамдардын өмүрүн сактап калды. Канчалаган стационарды куруп, көп аракеттерди кылды. Конечно, эмчиликтер толтура, бирок иштер да жасалды да. Ошон үчүн оору басаңдап калды да, кандайдыр бирден келди. Эми совсем нөлгө түшүрүп салган кандай болот анан? Мисалы биз Американын президентине тийишкен жокпуз да. Биз Американын өкмөтүнө тийишкен жокпуз да, мисалы Америка элинин бийлигине. Ушул тууралуу азыр сөз кылалы атайын. Мынабу ушул жарыялаган сурамжылоолордун жыйынтыктары, мынабу мен колумда алып турган документтер. Биздин коомчулукка канчалык деңгээлде өзүнүн таасирин бериши мүмкүн? Бүгүн биз ушуга карата реакция жүргүзө алабызбы? Мындай экен, тигиндей экен деген. Эми азыр билбейм. Өмүрүн буралабы? Мен ойлойм, азыр таасир берген жок, анткени эл билбейт. Элдин маалыматы жок. Бул боюнча атайын адистешкен уюм, изилдеген уюм, закондорду караган уюм болгон эмес. Мына биздин мониторинг борбору быйылкы шайлоодон баштап катуу аракеттерди көрүп атат. Мына биз уже өзүбүздүн маалымат жыйыныбызды өткөргөн атабыз. Коомчулукка толугу менен жеткирилди атабыз. Буларга уже кайрылдык, кайрадан айтып түшүндүрүп айттым да, жокко чыгаруу боюнча жана чакыртып алуу боюнча. Кыскасы булар биздин хотя бы 20 күндүк шайлоо калды, 20 күндүн ичинде киришпесин. Жок дегенде 10 күнүнө уже киришти булар. Биздин 20 эле күндүк убактыбыз калды азыр. Тез араны чакыртып алыш керек. Эгерде чакыртып албаса, анда мыйзам түрүндө аракеттерди көрөбүз. Анткени биз Америка мамлекетинин элинин ичине киришкен жокпуз. Булар дагы биздин мыйзамдарды сыйлап жөн жүрүшсүн. Ошон үчүн биз азыр булардын аракети анан эң жаман жери мамлекетибиздин коопсуздугуна зыянын тийгизет. Мына ушуларды азыр кээ бир партиялар көтөрүп алыптыр. Мисалы кээ бир партия көтөрүп алып, азыр шайлоочуларга алайга, өзгөнгө барып көрсөтүп атат дейт. Мына америкалыктар, республикалык институттар, үй сайттар каржылап, мына алар аябай респондент эметип, чынды баягы чындай кылып, мына биринчи орунда Атамекен туруп атат, Республика партиясы туруп атат. Мына биздин биринчи орунда турат. Ошон үчүн десе, элдер ишенет экен да. Мына мунун баарын таратып атат, көбөйтүп таратып атат. Ишенет экен да ошолор кол салат экен. Чын эле ошондой экен, кой колдойлу деп. Анан анда эмне болот? Анда ошо америкалыктар көрсөткөн жол менен биздин шайлоочулар добуш берип атат. Анда биз кандай, кайсы идеология менен биз ошол жолго баратабыз? Кайсы идеология менен биз шайлоону өткөрүп атабыз? Кайсы идеология менен биз депутаттарды шайлап атабыз? Келе турган депутат. Анан ошолор менен шайласа келген депутаттардын баардыгы анда Американын көрсөтмөсү менен келген болот да, туурабы? Кандай болот анан? Анан биз коомчулук, патриоттор, укук коргоочулар, мыйзамды түшүнгөн коргоочулар ушуну билип туруп, анан тем более мониторинг борборду сүйлөп атса, кантип биз бул жерден унчукпай кала алабыз? Сөзсүз түрдө айтышыбыз керек, сөзсүз түрдө чара көрүшүбүз керек, мамлекетке кайрылабыз, борбордук шайлоо комиссиясына кайрылабыз, МВДга, СНБга, тиешелүү мамлекеттик органдарга кайрылабыз. Эгерде булар күнөөсүн мойнуна алып, башын ийип, кечирип койгула, ушундай этиятсыздык кылып калыптыр, байкабай калыптырбыз деп алып кетсе, эч эме жок. Алардын күнөөсүн кечирели. Эч кандай биздин эмебиз жок, кыйнатчылык жок. Эгер жок болбой эле, жок биз туура мыйзамды бузган жокпуз дей берсе, анда мыйзам түрүндө сүйлөшөбүз.
Жанагы сиз Трампты башка практикаларды айтып атпайсызбы? Чын эле башка өлкөлөрдө мындай кийлигишүүлөргө кандай карашат? Аларда деле биз сыяктуу шайлоолор өтүп атат, анан ар түрдүү саясий кубулуштар болуп атат. Мына ушуларга кийлигишүүгө алар деле бөгөт кое алышабы? Жок, мына өзүңүз көрдүңүз, Америкада өткөн шайлоого Россия Федерациясы кийлигишти деп азыр чатак 5 жылдан бери жүрүп атат. Мына Трамп менен Путиндин ортосунда жолугушуу болбой атат. Американын конгрессинде, Американын бүт институттарынын бардыгында Путин уюштурду, Россия кийлигишти, хакер атакалардын баарын кылды. Биздин шайлоодо ушундай Трамптын жеңишип кетишине чоң жардам берди деген чыр-чатыктар дүйнөлүк коомчулукта жүрүп атпайбы? Мына Германиянын шайлоосунда кийлигишти Америка шайлоосунда Германия кийлигишти, Россия Англиянын немесине кийлигишти. Шайлоосуна кийлигишти, мына Джонсондор күнөөлөп атат, мисалы Путин деп күнөөлөп атат. Ошон бул деген аябай дүйнөдөгү биринчи проблема. Бирөөнүн башка мамлекеттин ички ишине, шайлоосуна, президенттик, парламент шайлоосуна кийлигишүү бул дүйнөдөгү номер биринчи проблема. Буга эч жол бербеш керек. Ошон үчүн бардык мамлекеттер коргонот. Хакер атакалары болбосун деп түрдүү жолдор менен булар аракет кылат. А бул жөнөкөй атакасы жок эле, татынакай нагло таратып атат. Нагло татынакай эч эмес, бүт мыйзамды бузуп атат. 12 мыйзамды бузуп атат дагы. Анан статьяларын баарын бузуп атат дагы, татынакай эле таратып, пресс-конференцияларды берип, анын баарын азаттык берип, башка массалык маалыматтарга каражаттар берип, как будто порядке вещей болот, орусча айтканда. Бул кандай болот? Буга биз жол бербешпиз. Жана кызыкчылыктар тууралуу айттык. Ушунун ичинде мынабу мунун ичинде жазылып жүргөн саясий партиялардын кайсы бирлеринин ушул уюмдар менен, эл аралык уюмдар менен саясий эсептешүүлөрү, каржылык кызыкчылыктар болушу мүмкүн? Эми каржылык кызыкчылыктары тиүү деп айтуудан алыспын, анткени биздин бирок саясий кызыкчылыктар бар да, ошо мына жана биринчи орунда турган партиялардын баары Америкага барып келишкен, Трамптын абетине барган, андан мурунку Обаманын абетине барып катышып келген, алар бир түшүк тамак уюштурат, атайын чакырат бияктан саясатчыларды. Америка катташат мисалы биздин кээ бир саясатчылар эркиндикте жүрөт, кээ бир саясатчылар түрмөдө жатат. Алардын баары баягы батыштын саясатчылары ошолордун көз карасын эметкен, жактагандар экенин Кыргызстанга белгилүү. Мына ошол биринчи орунда турган партиялардын көбү ошо бирден болсо Америка жүгүрүп барышат, бирден болсо башка мамлекеттер жүгүрүп барышат, жанагы ат аталган партиялардын бардыгы. Ошон үчүн булардын өзүнүн кызыкчылыгы бар. Америка менен алар Американын көрсөтмөсүн аткарган жактары бар. Ошон үчүн булар бекеринен биринчи орунга туруп калган жок. Азыр булар эң артта туруш керек. Ал рейтинги жок. Эл колдобойт, ачыгын айтыш керек. Бирок булар эң биринчи туруп атат. Биринчи тура турган партиянын баары артта туруп атат. Бул кандай болот эми? Ошон үчүн Американын көз карашта кызыкчылыгы бар. Ошо партияларды колдоп атат. Ошо партияларда ушундай изилдөөнү жүргүзгөнгө булан барып суранып атат. Бизди көтөрмөлөп койгулачы. Мына силердин сурамжылоонун негизинде биз өтүп кетели. Хорошо көтөрмөлөп коелу деп акча бөлүп атат. Значит, получается, ошол партияны USAID каржылаган болуп атат да. Ошол партияны биринчи орунга коюу менен USAID каржылаган деп эсептелет. Бул биздин ички ишибизге олдоксон түрдө кыянатчылык менен кийлигишкен болот. Эми бул менин колумда турган документтер тууралуу биз көрбөй калган жагдайлар болсо да кийинки программаларда дагы белгилеп кетебиз, коомчулукка ачыктап сиздер маалымат жыйынында өткөзөбүз деп атпайсыздарбы? Анан мындан сырткары ушул маалымат мына мониторинг борбору уюшулгандан бери башка табылгалар барбы? Жок, мындан башка да маалыматтар жүрүп атат. Азыр мына ошол эле посольство Америкадагы кээ бир работниктер, элчиликтеги кээ бир кызматкерлердин дагы кийлигишкендери боюнча бизге маалыматтар түшүп атат. Мана Аутса бизде бар да, америкалык университет бар, Аутса. Анын кээ бир мугалимдер, студенттери шайлоого кийлигишип атканы, азыр шайлоодо активдүү катышып аткандар боюнча жүрүп атат. Кээ бир Американы жактаган миллионерлер ошо жана Американын идеясын колдогон бизде партиялар бар да, өзүңөр билесиңер азыр. Аларды каржылап аткандыгы боюнча маалыматтар түшүп атат. Бирок биз анын баарын далилдешибиз керек да. Жакында балким алар боюнча да айтабыз. Бүгүн экөөбүз сөз кылган мына факт боюнча жыйынтыктоо сөз болсун. Эмне кадамга барасыздар? Алдыда маалымат жыйынын өткөзөбүз деп атасыздар. Сот болобу же эмне болот? Бул маалымат жыйынын өткөрөбүз. Бул бүт кайрылууларыбыздын баары кетти. Бир аз убакытка күтөбүз, бир 2-3 күнгө күтөбүз. Эгер болбосо анан тиешелүү мыйзамда жазылган эрежелер бар, ошол боюнча аракеттерди көрөбүз. Мыйзам бар да бул жерде. Мыйзам негизинде аракеттерди көрөбүз.
Рахмат. Эң маанилүү болгон шайлоонун алдындагы бир маселеге кайрылып өттүк. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгилик болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз келечекке жол мониторинг борборунун бүгүнкү күнгө чейин жасап аткан иштери жана мына жерде Америка каржылаган USAID-тин жүргүзгөн биздин Кыргызстандагы шайлоонун алдындагы сурамжылоолордун жыйынтыктары, алардын негиздүү, канчалык деңгээлде негиздүү, алардын ою кандай, мына ушул документтик маселелерге кайрылдык. Кийинки программалардан кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Биз менен коомдук ишмер, укук коргоочу, келечекке карай жол мониторинг борборунун жетекчиси Турсунбек Акын болду. Саламатта калыңыздар.